Лейлек районунун Разаков шаарында коопсуз өлкө туруктуу келечек аталышындагы форум 2024 өткөрүлдү. Иш-чара Лейлек райондук ички иштер бөлүмү тарабынан уюштурулуп, ага ички иштер кызматкерлери, район акими баштаган жергиликтүү бийлик жана билим берүү тармагынын, ошондой эле дин өкүлдөрүнүн катышуусунда орун алды. Форумда негизинен аймактагы коопсуздук маселеси каралып, май айында мамлекеттик деңгээлде бир топ маанилүү иш-чаралар өтө тургандыгы белгиленди. Алсак 25 май акыркы коңгуроо, 1-июнь балдарды коргоо күнү жана июль айында өтө турган мусулмандардын майрамы Курман айт күнүнө карата алдын ала иш-чаралар бекитилип, бул багытта жерлердеги ички иштер органдарынын бардык бөлүктөрү жергиликтүү бийлик менен тыгыз иш алып барууну күчөтүү зарыл экендиги айтылды. Андан сырткары жай мезгилинде жайкы туристтик мезгил 2024 өткөрүүгө карата автоунаа каражатын ижарага берген. Автоунаа каражаты менен туристтерди тейлөө, ташуу кызматын көргөзгөн туристтик фирмалар менен жол унаа кырсыктарын алдын алууга багытталган жолугушуу иш-чараларын уюштуруу жана бул багытта келген ички жана сырткы туристтердин коопсуздугун камсыздоону жергиликтүү бийлик менен биргеликте уюштуруу маселелери каралды.